Биз чектегенге аракет кылабыз го, мисалы үчүн 9-дан кийин көрбө деп, ушул туурабы? Опять сизге вопрос, сиз канчага чейин көрөсүз телефонду? Мен 11-ге чейин көрөм. Анын опять да вопрос, насколько балада ичинде болуп турган нерсе, насколько чоң да, например, балага ошол нерсе көпкө жетпей атса, бала да отурамын көрүш. Көп учурда азыр мен практикум кружокторго бере берет, тияка бере берет, муну кыл, тигини кыл деген нерселерди бере берет да, анан баягы бала өткөрүү уракка келгенде эч нерсе кылгысы келбей. Кыздардын деле мүнөзү бузулушу мүмкүн. Кыздардыкы да бар, мүнөз ушундай проблемалар да, эми айтайын мүнөз бузулат деп. Кыздарда көбүнчө кандай проблема болот, балдарда кандай проблема? Мүнөз бузулбайт, просто коррекция болот да, мындайча айтканда. Баягы кичинекей бала чоң кишиге айлана баштаган учурда, анан ал жерде 3 этап болот. Кичинекей, орто, чоң деген. Кыргызстандыктар смартфон, компьютер, планшет сыяктуу түзүлүштөргө баш оту менен байланып, акыркы күндөрү виртуалдык дүйнөдө өтө көп убактыларын корото башташты. Жада калса, бели бешиктен чыга элек балдарда да смартфондон көз карандылык пайда болду. Маселени кантип чечебиз? Балдарды телефондон алаксытуу мүмкүнбү? Ата-эне менен баланын ортосундагы байланышты кантип жандандырабыз? Биздин бүгүнкү маек дал ушул теманын үстүндө болмокчу. Шолпан, саламатсызбы? Мен чындыгын айтканда психолог менен биринчи жолу маек куруп атам. Анан бул жер мындай ошол сиздин кызматыңызды пайдаланганы келгендер үчүн атайын жасалган экен, Сизге өзү негизи кайсыл курактагылар көбүрөөк кайрылат? Белгилеп кеттим да, ошо азыркы учурда көп эң актуалдуу нерсе бул бала менен ата-эненин ортосунда мамиле. Көп ата-энелер балам укпай атат, балам окуп атат, балам мен бизди укпайт, кетип калат. Же болбосо эң көп нерсеси бул телефон да. Балам телефонго кирип кетти, бүттү, телефондон чыкпай калды. Телефонду алып салдым, алып салсам деле не действует деген нерселер менен көп кайрылышат. Айына канча ата-эне келет эми сизге? Санап көрбөптүрмүн, чындыгын айтсам. Анткени мындай да, бизде ком, биздин кыргыз ком, психолог дегенден биз алысыракпыз да. Анан ошо сиздин кызматыңыздан пайдалангандардын саны көбөйүп баратканы мындай кызыктырып атат да меничи. Неделясына күнүнө 2-3 жолу болот. Күнүнө 2 жолу болот, Анан сиз балдар менен да сүйлөшөсүздөр да? Балдар менен жумушчу. Биринчи ата-энеси менен келет, биринчи диагностический болот, анан экинчиси кийинки жолугушуулар уже терапевтический деп коет, бизде ошо коррекция кылып ошо менен иштеше баштайт балдар менен. Азыр өзүңүз эле айтып кеттиңиз, балдар телефонго көп берилип атат депчи. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Андан кутулуунун жолу барбы негизи? Мен сизге бир өзүңүзгө сурагым келет да, сиз телефонду канча кармайсыз күнүнө? Мен көп эле кармайм. Эмне карайсыз ал жактан? Социалдык тармактарды карайм да, как журналист катарычы. Просто мен сизге сурагым келет, потому что только на себя мы можем это экспериментировать. Например, балдар телефонду көп карайт деп биз общий черта айтабыз да. Ата-энеден сурап келгенде, ата-эне кээ бир ата-энелер билбейт эмне карап атканын, жөн эле телефондо отурат. Кээ бир ата-эне карайт, муну көрөт, тини көрөт депчи. Бирок бала ичинде болуп аткан нерсени ата-эне менен сүйлөшпөйт. Башка бизде азыр ушундай болуп кетти го, көп онлайн болуп кетти да. Анан ошо виртуальный мирге кирет да. Ошол жактан ошо издеген ичинде таппай аткан, жетпей аткан нерсесин ошо телефондон табат да. Мүмкүн балага кандайдыр бир өзүнүн баалаган, мактаган керек болуп атса, өзүнүн бир кыйындыгын көрсөткүсү келип атса, ал оюнга кирет дагы. Оюндан уткан сайын ал өзүнө кандайдыр бир жакшы нерсе алат да. Анан ошону оюнду дагы өзүндө кандайдыр бир өзүнүн көтөрүү сезимдери, кандай десем, самооценкасын көтөрө баштайт да. Ошол аркылуу мен бул жакта унутуп атам, мен муну алып атам. Анан башка оюн, ошондой оюнду дагы түрүнө өтөт. Ушул сыяктуу нерселер да. Анан көп учурда ата-эне аны түшүнбөстөн телефонду жөн алып коет да. Мындай алып, кандай десем, мисалы кандай түшүнсөм, мисалы тамак суу ичип аткан сууну тартып алган, ушул сыяктуу нерселерди кылышат да. Негизи биз ошол бала ошо кызыгып ойноп атса, ата-эне мындай тартып албаш керекпи?
бала менен биринчи сүйлөшүш керек. Мен өзүм эксперимент кылгам, дагы деле болсо кылып келем өзүм балдарым менен. Балага телефондон башка үйдө кызыктуу нерсе болуп атса, бала сөзсүз түрдө телефонду таштайт. Мүмкүн жок эле дегенде давайте чогуу ойнойбуз. Ата-энеси, балдары болуп чогуу бир оюн ойношсо, настольный азыркы оюндар бар көп. Ошолордон чогуу ойнойбуз десе, балдар телефонду таштайт дагы. Эмне көрүп атса да таштайт да, келип ойнойт. Себеби балдарда мындай бетме-бет ата-эне менен сүйлөшүп, ойнош, мындай кандайдыр бир мындай эмоционалдык байланыш аз да. Кээ бир жерлерде такыр эле жок. Ата-эне баланы мындайча айтканда көрбөйт да. Бала эртең менен кетет, кечинде келет, кечинде иногда даже ата-энеси менен баласы көрүшпөй да калган учурлар болгон да. Бизде жакында эле Билим берүү министрлиги мектептерге телефонду алып барбагыла дегендай мыйзам чыкты да. Ошого кандай карайсыз? Телефондорду алып барбагыла болгондо эгерде кандайдыр бир закон, кандай десем, мисалы бирөө алып барат, экинчиси бирөө алып барбаса бирөө алып барат. Кандайдыр сөзсүз түрдө бирөө алып келет да, аны баары талашат, баары көрүшөт. Экинчиси ага кызыгат, алып келе берет да. Анан алып барбагыла деп алып койгон жөн эле айт сөз менен кандайдыр бир система болуш керек да. Мисалы телефондоруңарды алып келип, мына жерге коюп коесуңар, ключун алып кетесиңер, анан кери алып кетесиңер деген сыяктуу бир кандай система болсо мүмкүн иштейттир. Жөн эле алып барбагыла деген нерсе ал көп учурда иштебейт да. Бизге мектепте балдарым окуйт, бизге деле айткан, кнопочный телефон алып бергиле жанагындай. Эч ким алып берген жок, наоборот, iPhone, тиги, бул ошондой телефон көтөрүп түшөт да. Мындай эч кандай ал нерсе иштеген жок ал жакта. Биз чектегенге аракет кылабыз го, мисалы үчүн 9-дан кийин көрбө деп, ушул туурабы? Опять сизге вопрос, сиз канчага чейин көрөсүз телефонду? Мен 11-ге чейин көрөм. Анын опять да вопрос, насколько балада ичинде болуп турган нерсе, насколько чоң да, например, балага ошол нерсе көпкө жетпей атса, бала да утура может көрө бериши мүмкүн да. Азыркы еще аниме деген жана мультфильмдер бар, сериалдар бар. Ошол жерден они именно өзүнүн ичинде болуп аткан нерсени ошол жактан отражениясын көрөт да. Алар еще мындай психический немеде тартылгандар да. Көп сериалы анан бат-баттан болот, анан кызыктырып кете берет да. Анан бала ошол кызыгып көрүп кете берет. Ошол себептен ограничение коюш керек кандайдыр бир. Бирок бала менен сүйлөшүү менен да. Давай биз монтебиз, при этом сиз дагы, например, ата-эне дагы ошол чекти сакташ керек да. Мисалы саат 11-де телефон өчтү, все, давайте баарыбыз 11-де телефон чыштайбыз, уктайбыз, или там мындай кылабыз. Или там 9-да телефон өчтү, давайте мындай кылабыз. То есть какой-то бала менен ата-эненин ортосунда сүйлөшүү болуш керек да. Азыр мындай болуп калбадыбы, баягы кичинекей алейлерге деле телефонду баягы жүрмөлөп жаткан балага деле телефонду кырбата коюп, өзүм ишим кыла коеюн деп, эми бул күндө болуп аткан эле нерсе да, ошентип биз көндүрүп алып атабызбы деп ойлоп атам да. Кичинекей кезинде бизде көп кандай десем, бизде көбүнчө кичинекей баланы бала деп кабыл алышат да. Бала да бул билбейт да деп алдап коюшат. Мындай кандай десем, сиз айткандай жумушун бүтүрө калайын, мынтип турсунчу деген сыяктуу мамиле кылышат да. Ал бала менен ошол учурдан баштап мамиле кылса, сүйлөшүп, жүрү чогуу кылабыз, же болбосо сен мага жардам берчи, же болбосо башка оюнчук менен алаксың, кандай десем мындай контакт жок да бала мененчи. Телефонду менен алаксыз отура тур, как будто бы баланы тамак бериш керек, уктатыш керек, жаткырыш керек, жумуш кылыш керек деген нерсе да. Менин балам бар, баламды жакшы көрөм деп эркелет. Может эркелеттир, бирок кандайдыр бир контакт үзүлүп турат да, в любом случае. Бала ошондон телефонго көп кирип кетиши мүмкүн. Анткени мамасы деп берип атат да, өзүнүн ордуна телефонду берип атат да. Баланын мүнөзү канча жаштан баштап бузула баштайт? Мен бузулат деп айткандан алысмын. Себеби негизи баланын мүнөзү 7 жашка чейин калыпталат. Анан 7 жаштан бир 10-11 жашка чейин какой-то бир кандай десем, чоң өзгөрүү болбойт, бирок кандайдыр бир чоң ой болот да. Бирок 11 жаштан баштап бала переходной возраст деп коет, эмне деп койчу эле кыргызча? Өткөл куракка туш келет. Ошол учурда ал жерде мүнөз бузулбайт, просто коррекция болот да, мындайча айтканда. Баягы кичинекей бала чоң кишиге айлана баштаган учурда, анан ал жерде 3 этап болот: кичинекей, орто, чоң деген өткөл курактар. Көп учурда кичинекей кезинде болгон нерселер ошол өткөл куракта чыгат да. Мисалы кичинекей кезинде баланын ою менен эсептешпей, баланы ар кандай десем,
көп учурда азыркы мен практикум кружокторго бере берет, тияка бере берет, муну кыл, тигини кыл деген нерселерди бере берет да. Анан баягы бала өткөл уракка келгенде эч нерсе кылгысы келбейт. Баягы мурунку берилген нерсенин баары ошол жактан чыгат да. Мен мындай ата-энелерге түшүндүрөм да, мисалы 8-7 жашта бала келсе, ушу менен азыр иштеш керек. Бул менен иштебесеңиз, өткөл уракка келгенде өтө кыйналып каласыз. Себеби ошол нерсе өткөл уракка келгенде мындайча айтканда жарылат да, взрывной деп коем да менчи, потому что аякта физиология, психология өзгөрүүгө дуушар болот да, баягы контроль жоголот. Анан бала качып кете баштайт, өзүнүн каалаганын кыла баштайт, мындай айтса деле укпай эле өзүнүн каалаганын кыла бериши мүмкүн. Мен кылабам, мен неме деп, потому что мурункудан бери свободу ограничивали да. Мамасы менен атасын айтканы угуп, ошо менен жашачу, а мындай болсо мен деген нерсеси чыга баштайт да. Ошондуктан ошол учурда дагы ата-энелер бала менен тыгыз байланышта болушубуз керек да. Эң негизги нерсе муамиле анан байланыш экен да. Анан биздин өзүңүздөр билесиздер, биздин курактагыларды ата-энебиз урушуп, так мен опузалап, ошентип эле чоңойтушканда биз азыр жаман болгон жокпуз да, мисалы. Бирок азыркы балдарды негедир аларды опузалаган болбойт, так жесе тура эмес деген ушундай көз караштар бар да. Сиз кайсынысына кошуласыз? Мага ошо көптөр келет. Мен ушинтип эле чоңойгум, мен нормальный жүрөм деп. Анан көп учурда адамда, мен айтпайм прям мондай общий деп, бирок көп учурда адам өзүнүн травмасын баласына бербегенге аракет кылат да. Мени көп урса, мен баламды экинчи урбайм дейт. Анан урбайм дейт, бирок все равно анын артында дагы бир нерсе жатат. По-любому баласына травма берет да, по-любомучу. Ошондуктан мен эң неме рекомендациям ошо өзү менен иштеш керек да адам биринчи. Анан урганга болбойт. Эгерде адамды өзүн урса, же болбосо ошондой нерсени көрсө, ал кылат. Бирок где-то может өзүн кармашы мүмкүн да. Пока өзү менен иштемейинче. Поэтому бул жакта все равно ар бир адамдын индивидуальный болот да. Мен индивидуально карайм. Прям мондай айта албайм. Поколение в поколение да. Анан мурункулар уруп неметсе, азыркылар сүйлөшүү жолу менен, негизи сүйлөшүү жолу менен чечкен эң туура нерсе деп эсептейм да, потому что кээ бир балдарга ошол сүйлөшүү жетпесечи, мисалы үчүн ар бир баланын өзүнүн мүнөзү болот. Бирөөлөрдү коркутуп, бирөөдү алдап, ушинтет го. Ар бир балага подход өзүнчө болуш керек деп айтат го. Ошондо кандай болот анда? Ар бир балага, сиз ата-эне болсоңузбу? Ата-эне болсоңуз сиздин 4 балаңыз 5 аны деле. Сүйлөшүү менен эгерде ошол себептен психолог алып келишет. Ата-эненин уже терпенияси жетпей калат. Болду, мен мындай сүйлөштүм, тигиндей сүйлөштүм, мынтиптим, тигинтиптим. Сүйлөшө келгенде баягы дагы эле экөөнүн байланышы да. Ата-энеси мисалы мурун өзү окубаса, курстарга барбаса, баласын кызын алганда ошолордун баарына берип салган. Баласынан сураган эмес да, эмнеге барасың, барбайсыңбы? Анан баягы мен баарын берип атам, ал окуп айтат. Дешет. Сиз азыр бир кызыктуу нерсени айтып кеттиңиз. Балдарды мындай 8 жашка чейин кружокторго беришет, а бала чарчап калат деп. Бербеш керекпи? Менин өзүмдүн опять же личное мнение, бала 6-7 жашка чейин ойнош керек. Игровая деятельность деп коет. 6-7 жашка чейин бала ойнойт. Только ойнош керек. Эгерде ал оюндан биз алып койсок, ал кийин ойноп кетет. Мисалы биз 4 жашынан баштап окутуп, развитие, занятияны баарын кылсаса, ал кийин 10 жашка чыкканда сабак вообще окубайт. Только ойун ойнойт да. Же болбосо вообще чоңойгондо ойноп кетет. Жана игромания деген сыяктуу. Эми айтпайм, игромания ошондон келип чыккан деп, бирок ошонун какой-то части бар да. То есть любой нерсенин өз убактысында болгону туура. Жакшы. Жакшы, мисалы 6-7 жашка чейин бала ойнойт. 7 жаштан 17-18 жашка чейин учебный деп коет, окуу. Учебная деятельность да, окуш керек, окуйт. Ошого неме келгенде анан эгерде ошол нерсе убактысында болбосо, ал качандыр бир убакытта чыгат да. Ошондуктан мен практикамда болгон 3-4 баланы алып келген, окубайт, такыр окубайт, только ойнойт. Оюнчуктардын түрүн алдырат, ойнойт. Получается, что аны 3 жашынан баштап эле баягы развивашка кылып, китеп окутуп ушинтип салышкан да. Поэтому бала уже чарчап калган. Баягы чарчап уже окугусу келбей калган, баягы ойнобой калган нерсесин чыга баштаган да. Ошондуктан менин
Менин өзүмдүн немемде, оюмда негизи курска ар кандай немеге баланын өзүнүн каалоосун сураш керек биринчи очередь. Барасыңбы, көрсөтүш керек алып барып, мына мындай болот деп. Хотя бы пробныйына качтырып көрүш керек. Анан бала макул барам деген күндө гана анан барыш керек да. Анан ал сөзсүз түрдө бир 7-8 жашында. Себеби биринчи класста адаптация болот. Ал мектепке көнө албай кыйналып аткан кезде еще кружокто кошуп салсак, бала өтө кыйналып калат. Ошондуктан бала мектепке көнгөндөн кийин анан бала уже ойноо баштайт. Тияка барсамбы, бияка барсамбы, муну кылсамбы, ошол кезде ана бала менен сүйлөшүп, мындай кружокторго жиберсе болот. Акыркы суроом болсун. Сизге кыздардын ата-энелери көп кайрылабы же уул балдардынбы? Экөө бирдей эле. Бирдей. Кыздардын деле мүнөзү бузулушу мүмкүн. Кыздардыкы да бар ага. Мүнөз эмес, ушундай проблемалар да, эми айтам мүнөз бузулат деп. Кыздарда көбүнчө кандай проблема болот, балдарда кандай проблема? Кыздарда көбүнчө мамасы менен Тил табышпастык пайда болот. Балдарда көбүнчө телефон кирип кеткен. Анан мектеп класста жанагындай буллинг болот го, буллингге кабылгандар. Балдарда да кыздарда да бар ал нерсе. Балдарды көбүнчө телефонго, кыздардыкы көбүнчө ошо мамасы менен тил табышпай, конфликтке барып, анан мамасынын ошо конфликттин айынан ар кандай поступокторго барган кыздар, ушундай нерселер кездешет көбүнчө. Рахмат Шолпан. Сак саламатта болуңуз. Рахмат сизге да. Кайрылган балдар өтө көп болбосун дейт, бирок эгер кайрылып калса жардамыңыз тийип турсун. Рахмат сизге да. Рахмат чоң.